Салам балдар, кийинки жомок булбул. Байыркы заманда бир чал булбул экөө дос болуптур. Чал мергенчи да, комузчу да экен. Ал ар күнү мылтыгын ийине асып алып, токойдон кийик атып келип оокатын өткөрөт. Токойдо сайраган түрдүү, канаттуу куштардын үнүн угуп, үйүнө келгенде аларды тууратып, комуз чертип түрдүү күү чыгарат. Күндөрдүн биринде булбул чалдын күүсүнө кызыгып: "Досум, мага күүлөрүңдү үйрөтүп койчу", дейт. "Макул", деп чал ар күнү кийиктен келгенде комузун колуна алып, ар кандай мукам күүлөрдү кубулчута сайратып черткенде булбул тыңшап, анын күүлөрүн туураганга тили жатыга баштап аз-аздан үйрөнүп кетет. Бара-бара тим эле комуздай таңшытып, бүт үйрөнүп алат. Булбул кийин абдан такшалат. Анын сайраганын уккан эл тыңшап эле отургусу келип таң калышат. Ошондо абышка тигиге кайрылат: "Досум, сенин сайраганың бүткүл элге жагып калды. Бардыгы эле уккусу келишет. Бирок күндүзү иш менен күпөйлөтүп жүрүшүп, жакшы уга албай жатышат. Ошондуктан түнкүсүн сайрагың, түнкүсүн эл бош, сайраганыңды угуп, ырахат алышсын". Булбул сайроону комуздай үйрөнүп, чал досунун айтуусу боюнча дайым түнкүсүн сайрап калган экен.